Акыркы күндөр эркек кишилерге эмне болуп баратат, унаанын ар жагында туруп алып, кыз кишиге кол көтөргөн жигиттин видеосу тарады. Аэропорттогу окуя наристени эркек киши көтөрүп чапкан. Ал киши эми 15 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бала азыр дагы комада жаткан айтылууда. Акырын эле айдасаңар болобу? Менин көз алдымда бир унаа тоголонуп кетти, деди. Бишкекте өтө каттуу шамал болот. Сак болуңуз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жигиттер абайлап айдагылачы. Карачы, могу жаңы эле биздин астыбыздан тоголонуп кетти. Аманке жалгыз эле экен, ичиндечи өзү эле экен. Мына могу чоң өрүктүгө жетпей жаркынбай абагачы. Эркек киши кызды бетке чапкан видео тарады. Эркек кыздын бетине катуу урган тиешелүү видео Кактус медиа редакциясына жөнөтүлгөн. Видеодо белгисиз эркек кызды кыйкырып, колун кармап, анын алдында басышын талап кылып жатканын көрүүгө болот. Бирок баш тарткандан кийин ал ага бетке катуу сокку урат. Ошондой эле видеодо эркек киши кечинде бирөөгө кыйкырганын, бирок аны башка эркек кармап турганын көрүүгө болот. Айрым маалыматтарга караганда, эркек киши күндүз бетке урган кыздын дарегине коркутуп келген. Айрым булактардын айтымында кызды урган адам Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун кызматкери, милициянын капитаны экендиги маалымдалды. Жакынкы 1 саат ичинде кечинде Бишкек менен Чүйдө күн күркүрөп, катуу шамал болот. Булак Серепкежи. Кыргызстанда уят сайттарга кирүүгө тыюу салынат. Бүгүн 25-июнда Жогорку Кеңеш Кыргызстанда интернет мейкиндигинде порнографиялык мүнөздөгү элементтерди камтыган сайттарга кирүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда кабыл алды. Мыйзам долбооруна ылайык порнографиялык мүнөздөгү элементтерди камтыган контентти Кыргыз Республикасынын интернет мейкиндигинде жайылтууга жол берилбейт. Документте мындай деп айтылат: порнографиялык мүнөздөгү сайтка же сайттын баракчасына кирүү мындай аракеттерди жасоого өтүнүч келип түшкөн учурдан тартып 24 сааттын ичинде чектелиши керек. Сайттын же баракчанын ээси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тиешелүү суроо талап берилген учурдан тартып 24 сааттын ичинде мындай мазмунду алып салууга милдеттүү. Контентти өчүрүүдөн баш тарткан же убакыт бузулган учурда сайттын иши 2 айга чейин токтотулушу мүмкүн. Ээси веб-сайттын же веб-сайттын баракчасынын ишин убактылуу токтотуу мезгилинде интернетте жаңы веб-сайтты же веб-сайт баракчасын түзүүгө укугу жок. Булак Биякежи. Италияда дүйнөдөгү эң ички автоунаа жасалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, унаа Fiat Panda үлгүсүнүн негизинде жасалган. Бул унаа жөн гана концепт эмес, толук иштеген прототип. Ал бензин менен иштейт, болгону бир фарасы, бир отургучу бар, керектүү бөлүктөрү минималдуу, терезелери жабылбайт, анткени колдорду коюуга орун жок. Эгер айдоочу толук болсо, салонго батпайт, анткени унаанын туурасы болгону 80 сантиметрди түзөт деп айтылат маалыматта. Бул өзгөчө унаанын видеолору социалдык тармактарда тез эле тараган. Видеодон эң ички унаа Италия көчөлөрүндө эркин жүргөнүн, тургундардын ар кандай реакцияларын көрүүгө болот. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 52 жыл туруп калган. Кытайда дарыгерлер адамдын ичинен тиш щетка алып чыгышты. Кытайда дарыгерлер жаранын ишегисинен 52 жыл бою ичинде жүргөн тиш щеткасын алып чыгышты. Бул тууралуу жергиликтүү South China Morning Post басылмасы кабарлады.
Маалыматка ылайык Анхой провинциясынын 64 жаштагы тургуну дарыгерлерге кайрылган. Текшерүүдөн кийин дарыгерлер анын ичегисинде тыгылып калган тиш щеткасын табышкан. Ян бул тиш щеткасын 12 жашында жутуп алганы белгилүү болгон. Ошол кезде ал ата-энесине айткандан коркуп эч кимге билдирген эмес. Бир нече жылдар бою бул щетка ага эч кандай ыңгайсыздык жараткан эмес. Бирок акыркы учурда гана көйгөй жарала баштаган. Дарыгерлердин айтымында тиш щетка анын ичегисинде туруп калгандыктан бейтапта жагымсыз сезимдерди жараткан. Дарыгерлер бейтапка эндоскопиялык операция жасашкан. Тиш щетка ийгиликтүү алынган. Анын узундугу 17 сантиметр болгон. Басылманын маалыматына ылайык дарыгерлер бул щетканы оорукана тарыхында бейтаптын ишинен алынган эң узун буюм катары баалашкан. Зордукталган эркек балдар толтура. Балдар психологу Гүлзат Исабекова Сокол медиа сайтына маек берип, жаш өспүрүмдөр арасындагы олуттуу социалдык көйгөйлөр тууралуу айтты. Анын айтымында коомдо зордук зомбулукка кабылган эркек балдардын саны арбын. Бирок алар бул тууралуу ата-энесине же жакын адамдарына айтуудан тартынып, өмүр бою ошол оор окуяны ичке катып жашашат. Коомдо зордукталган эркек балдар толтура. Алар ата-энесине айтуудан уялып, ошол жүрөк ооруткан окуя менен өмүр бою жашап келишет, деди психолог Исабекова. Анын айтымында мындай көрүнүш баланын психологиялык абалына олуттуу зыян алып келет. Психолог коомдо балдардын үнүн угууга, алар менен ачык сүйлөшүүгө жана тийиштүү психологиялык жардам көрсөтүүгө чакырды. Булак Сокол медиа. Шереметьеводо наристени ыргытып жиберген жаран 15 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. 31 жаштагы Владимир Ватиков кече эртең менен Шереметьеводогу окуя боюнча биринчи көрсөтмөсүн берди. Анын айтымында ал Египеттин Каир шаарында курулушта иштеп жүргөндө байыңгы зат колдонгон. Андан кийин аэропорттогу дүкөндөрдүн биринен ичимдик ичип эс акылын жоготуп койгон. Кармалгандан кийин ал бир нече саат өзүнө келе албай жаткан. Айрым маалыматтар боюнча Витиков шизофрения менен ооруйт. Анын социалдык тармактардагы баракчаларынан байкалгандай, Витиковдун жубайы жана 2 жаштагы кызы бар. Окуядан жабыр таткан 2 жаштагы наристе азыркы учурда Красногорск шаарындагы Рошал атындагы медициналык борбордо дарыланып жатат. Дарыгерлердин маалыматы боюнча баланын баш сөөгү, омурткасы сынган, учурда атайын дарылоолор жүрүп жатат. Баланын ата-энеси Ираннын жарандары экени белгилүү болду. Эске салсак 24-июнда социалдык тармактарда Орусиядагы аба майдандардын биринде белгисиз адам 2 жашар наристени жерге ыргытып жиберген видеосу тараган. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.